Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 5 июл 2025 жыл мен сиздерге Мады тарапта жайгашкан кечиресиздер. Азыр баш булактан жер тартып кичине мындай адаштырып атам. Туугандар, мен азыр сиздерге Мады тарапта жайгашкан барыңыздар эле билген жаңы Будалык айылынан сатыла турган ушул 6 соток тегиз жер участок жөнүндө маалымат бермекчимин. Жаңы Будалык айылын барыңыздар билесиздер. Ош шаарга жакын и Мадынын центрине дагы жакын. Эң негизгиси көчөлөрү шагыл, свет бар, прожекторлор орнотулган, анан көчөнүн боюнан баш булактын таза суусунун турбасы өткөрүлгөн. Мына жаш балдар суу ташып аткан учуру азыркы учурда ар бир эки үйгө крант орнотулган. Бир крант. Түшүндүңүздөр, жүрүңүздөр, мен силерге келүү жолун биринчи түшүндүрөйүн, анан келип сатылуучу жер участок жөнүндө кеңири шашылбай маалымат берейин. 5 кошкон эл, жери дагы теп-тегиз, кызыл китеби бар. Так, туугандар, мен турган жер бул жаңы Будалык айылынын кире бериши. Мына аркада турам. Жаңы Будалыкка сиздер Чагырдан өткөнүңүздөрдө Жош айылынан жаңы Будалык айылына кирип келе бересиздер. Кааласаңыздар мына Учкулун Мал базар тараптан дагы жүрүп келсеңиздер болот. Бул жагы ошондо жаңы Будалык айылынын кире бериши, каналы, көпүрөдөн өтүп, арка тарапка эмес, сол тарапка бурулуп, түз жүрүп, оң тараптагы 6-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Келүү жолун түшүндүргөнчө, сатылуучу 6 соток жер участоктун алдына да келип калдым. Мен айткан көчөгө кирип, түп-түз чыгып келесиздер. Латок көчө деп коет. Жаңы Будалыктын акыркы көчөсү мындай айтканда. Ушул 6-көчөнүн эле мына оң тарабында ушул жер участок сатка чыгып атат. 6 соток 20га 30, 4 бурчтук квадратный сонун жер экен. И тегиз дагы туугандар, байкап атасыздарбы? Эч кандай бир уклон жери жок. Анан үйлөрдүн саны дагы көп. 5 кошкон эл ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учуру. Таза суу бар. Көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Свет бар и прожекторлор дагы орнотулган. Азыр сиздерге таза суу бар десем көбүңүздөр ишенбейсиздер. Көчөнүн боюнан баш булактын таза суусунун турбасы өткөрүлгөн. Мына ушундай ар бир эки үйгө ушундай кранттар дагы орнотулган. Мына көрүп атасыздарбы, кичинекей кыз суу алып атат. Кыскасы таза суу бар туугандар. Суу, свет боюнча маселе жыра албайт. Анан могул жактан латоктон дагы агын суу өтүп турат. Эске алып коюңуздар. 6 соток болгондо көчө тарабы 20 метр болот и ичкериге 30 метр болот. Кызыл китеби бар, документи бардыгы так. Азыр эми жер алган адам утулбайт, себеп дегенде жер кымбатып атат күндөн күнгө. Мына байкап атасыздарбы? 5 кошкон эл ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учуру. Жогору тарапка чыксаңыздар деле үйлөрдүн, жерлердин саны көп. Так, ошондо азыр кандай болуп калат? Мына кийинки айыл Кызылтал 18. Ал айылда мектеп, бала бакча, мечит, маршруттук каттам бардыгы бар. 160 маршрутка ушул жаңы Будалыктын эң негизги көчөсүнөн өтөт. Чыгып сиздер шаардын бурч-бурчтарына барып турсаңыздар болот. Эсине акча керек болгонуна байланыштуу сатка коюлган учуру вариант обмен жолдорун сурапмын. Ал жагын эсине чалып айтып көрөсүздөр. Мына ал жер дагы бир чек. Нар жак уже мына мен машинам турган жер, ал дагы көчө. Ушундай. Көрдүңүздөрбү? 6 соток, теп-тегиз. Мына ушундай фура айдаганда жашайт экен туугандар. Көчө тарабы 20, мен тарапка 30. Теп-тегиз, караңыздар. Мына кошунаңыздар деле сонун үй салып, төрт тарабын тосуп, кадимкидей жашап атат. Мектеп, бала бакча, маршруттук каттамды айттым. Анан Мадыга деле жакын, Учкунга жакын, деги эле Ошко жакын, Ош шаарына жарым саатта жөн эле кирип барасыздар. Мен деле шаардан эле келем дайыма эле. Жөн эле жарым саатта шашылбай эле келип калам. Так. Болду окшойт менимче. Мына керектүү маалыматтарды бердим. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Азыр эми жер издегендер көп. Ушундай. Эмне маалымат берейин? Болду окшойт менимче. Үйлөрдө эле бер жакындарды көргөзүп берип коюн, ушунча болуп калды. Көрдүңүздөрбү? Сон. Суу, свет болгон үчүн тез көтөрүлүп кетти да үйлөр салынып туугандар. Суу жок болгон болсо эч ким жашабайт эле бул жерге, сөзүн ачык элечи. Ошончо үй турат. Так, эми баасын айтайын. 6 соток. Канча дей турган болсоңуздар, 1,8 миллион сомго бааланды. Анан кеми бар. Эсинин номери экранда жазылып турат. Өзү менен сүйлөшүп содулашыңыздар. Колдон чыгарбай алып коюңуздар. Уктастар. Жер кымбаттап атат.